Бул эми келесоо кишиге деле түшүнүктүү. В общем числе 80 киши. Сиздердин жаныңыздарга эмне күч келди эми бирөөгө акча алып берип? Азиз пособие чектеп берет деген үчүн кредит алып бергенге макул болдуңуз, туурабы? Мен кредит алгым келет. Доход мына малы бар депчи. Үйүңүздү сүрөткө тарткан жок, же машинаңызды сүрөт. Мен сиздин үстүнөн арыз жазам. Эмнеге? Сиз өзүңүз жумушту кылбай атасыз. Бул жак айла жок, буйрук таткан. Хорошо, ошентип айтыңыз. Билгениң кыл деген сөздү туурабы? Сиз паспортуңузду бердиңиз болду. Бул жакка келген жоксуз, акча салып алган жоксуз, кол койгон жоксуз, эч кандай. Сенсирөй сүйлөйлү, мен сизди сиз деп кайрылып атам, сиз мага сиз деп кайрылып. Урматтуу көрүүчү, биз Кант шаарындабыз. Мындан 1-2 жыл илгери эне бала микрокредиттик компанияга жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген, балдары майып, же болбосо финансылык жактан сабаттуулугу төмөн адамдарды алып келип кийирип берген. Анан дагы бул жерде бир өтө алдамчылык жолдун бир схемасы дагы байкалат. Азыр биз ошо Кант шаарындагы бир топ микрокредиттик компаниясынын астында турабыз. Бул жерге дагы ошо жабырлануучулар чогулган. Бир ооздон алардын кебин угалдагы же экинчи тараптын жообун өтөлүп. Негизи ошо мына жол жабыз кандай болду? Бирөөңүздөр айтып койсоңуздар башын. Жол жабылсо баарыңыздарга Базарбаева Зоржа Содонбековна, мен Бушул Шайыр Молдокулова менен Каныбек кызы Перзатка эң крупный алданган мен, үйүм менен алдангам. Бул кыз мен үйүмдү саткам 2 жыл рассрочкага. Бушул өзү микрокредит бир топто иштеген кызы. Ошол кыз менин үйүмдүн 2 жылга рассрочкага алып, бирок ошо убагында акчасын бере албагандыктан 2020 жылы бул кыз мен внутренний кредит алып атам, внутренний кредит алам, ипотека сыяктуу кылып, мен акчаңызды 3 күнө чыгарып берем деп туруп алдаган. Үйдү мага өткөрүп туруп алган. Өткөрүп бериңиз, мен өткөрүп берсеңиз 3 күн ичинде ипотека кылып коюп алып берем деп туруп. Мага сизге эмес, кредитти мага тезирээк берет себептен ал жакта мен иштейм деген сөз болду. Алгыс ушул жерде иштеген. Биз следовательге барып сураган кезде, мага списогун берген кезде, берки чети туугандарын албаганда азыр 30 кишинин заявлениясы бар деген, бирок в общем числе 80 киши. Сиз паспортуңузду бердиңиз болду. Бул жакка келген жоксуз, акча санап алган жоксуз, кол койгон жоксуз, эч кандай. Могус ошол жерде иштейт экен да. Каныбек кызы Перзат деген ошол иште мен муну таанып эмесмин. Аны көрсөң ошондо кыз экен да. Офисине кирип, отуруп, договорлорду кол коюп, акча санап алган жоксуз? Жок. Түшүнүп, рахмат. Кредит алайын деп барсам, жолдошумдун намында кредит бар экенин билдим. 210 миң сом группа боюнча. Өз-өзүнчө. Силер билбейсиңер, жолдошуңуз кредит алган. Жок, анткени бул паспортун эле берген да. Паспортунда анан биз микрокредит компанияга келсек, мунун намында доходный справкасы чапталган, квартальный справка, новая покровка жакшылыкка берген квартальный справка менен чапталган намында 80 миң сом алынганын билдим. Документ фальшиво даярдалган. Бардыгы жазалма документтер болгон. Жазалма болгон себеп дегенде биз новая покровкадагы квартальный справка берген Чыңгыз Айтматова 42 деген. Ошол боюнча бара берген банктагылар. Алар барганда тиги ал жерде жок болуп жашаган эмес болуп чыккандыктан Каныбек кызы Перзатка чалса, ал болсо прописка боюнча сураганда, паспорттун пропискасы боюнча сураганда банктын кызматкери, алар болсо нарынга көчүп кеткен деп жашырып жүргөн. Баягы жашап атат деген справканы өздөрү эле алышкан, туурабы? Өздөрү алышкан. Силер билген эмессиңер? Жок. Анан ошо бул деген кредит төлөш керек да бирөө, чынбы? Кат жиберди да. Кат ошол квартальный берген адреске бара берген да, чынбы? Силердин адреске барган эмес. Адреске бара берген, просрочка боло берген да, төлөнбөгөн. Квартальный каякта азыр? Квартальный азыр Жакшылыкова деген, Дамира Жакшылыкова деген новая покровканын квартальный справка берчү экен, ошол жакта жашайт азыр. Жашайт, кайсы кызматта иштейт? Ал мурун болсо социалдык фонддо иштечү экен. Эмне болуп иштей калды? Соцпомощь. Өзүнүн эмеси менен ушундай ысычуу болуп кеткенден билбейбиз. Эми өзүнүн эмеси менен калоосу менен жумуштан чыгып кеткен экен. Айткенсе пособие чектеп берем деп көп кишилерге кредит алып берген экен да. Сиздердин жаныңыздарга эмне күч келди бирөөгө акча алып берип? Жок, ушул малда как раз эме болуп калды да. Карантин болуп, анан жумуш жоктуп, квартирага төлөш керек болуп калды. Анан квартира тутабыз өзүбүз. Квартирага төлөш керек болуп калды. Анан көмүр алыш керек болуп калды. Ошол акчанын канчасын алдыңар силер? Мен 3 миңин бердим ага. 3 миң? Мен 3 эле берди. Сизге 3 миң сом берди? Шайыр 3 миң. Бияктан 80 алдым. Эми ошо 3 миң сом сиздин болгон эмеңизди жаптыбы эми? Эчтекеси жаккан жок ошо. Эми үй бүлөлүк абал боюнча айтып атасыңар. Бул жакта бир дагы киши соо эмес, баарынын индивидуалдуу баласы бар же өзү ушундай деп атасыңар. Инвалидность бар, мен 3-группа.
үй бөлөгөлөгө абалым 5 балам бар, квартирада турам, жалгыз турам. Үйüm жок. Мен экинчи балам инвалид, 4 балам бар, тоже квартирада турам, ушул үйүм менен алдангам. Мен 6 балам бар, квартирада турабыз. Соцзащитада иштеген Жакшылыкова Даймира деген эжени тааныштырды мага. Мына ушул эжеге алып берсең, анан кийин тиги сага деген пособие чектеп берет деди да. Мен ошого Сизге пособие чектеп берет деди. А сиз пособие чектеп берет деген үчүн кредит алып бергенге макул болдуңуз, туурабы? Ошого макул болуп. Анан Бул жерде урматтуу эле көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин дагы кешеси бар экендиги айтылып атат. Мен сага пособие чектеп берем, эгер сен кредит алып берсең деген баягы алмашуу болот. Ал өзүнүн баягы мыйзамдык милдеттерин аткарбай, өзүнүн кызматтын кыйратып менен пайдаланып жаткандыгы ачык эле көрүнүп турат. Даймира Үйүңүзгө алды деп айтып Ооба, мени эч кимге айтпа деп ошентти да, мен ошо айтпа деген. Сиз жолдош, Мен жолдош. Аялыңыздын кредит алган билдиңиз беле? Мен билген эмесмин, айткан эмес. Мен ошо жактан ушунда ызычуу болгондон анан кирип немесем анан буякка чыгып калдым. Сиз да кредит алдыңызбы? Буга айтыптыр, күйөөңө айтпай эле кой деп. Сизге айткан, аялың айтпа деп. Мага айтканда, аялың айтпа деп айткан эмес, мага просто келип үйдөн келип, ой, ушундай кредит ала бер. Эми кошуна болчубуз. Өзү магазин иштейт. Кызы банкта бир топто иштейт. Кызы банкта болсо, өзү магазинде болсо акчалуу эми дедиңер да. Коркпо деди. Мына карындашым. Канча сом алып бердиңиз? 100 000. 100 000. Баарыңар 100 000 экен да? Рахмат. Эчтеке бүттүн төлөбөйсүздөр, баарын бизе Дамира ошо өзү төлөйт. Шотто бергиле, биз төлөп коебуз. Биз төлөйбүз. Паспортуңуз канча сомдо залогдо жатат деди. 3000 сомдо дедим. Барып чыгарып бересиз деп атышат. Барып сүйлөшүп көрүңүзчү деди. Анан боюмда бар болчу. Мен учетко отурушум керек, төлөшүм керек деп. Ойлондум дагы, паспортум керек депчи. Каякта иштейт кызы десем, банкта өзү иштейт, бүт документиңизди өзү жазап берет деди да магачы. Кызы чалды, келе бериңиз, эже кагаздар даяр, договорго кол коюңуз деди да. Келдим, договорго кол койдум. Бирок жанагы тиги мал салды, сүрөттү каяктан алган билбейм да, булчу. Доход мына малы бар депчи. Түшүнүктүү, рахмат. Сиз айтып атпайсызбы? Сиз азыр кредит төлөп атам деп атасыз? Мен пенсиямды төлөп атам. Пенсияңызды? Пенсия, мен инвалид. Пенсияңыз канча сом? Төлөгөн жок, кармап. Меники 5,5. Азыр кирип бир ооз өздөрүнөн сурап көрөлү, жүрүңүздөр. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбеков, журналистмин. Сокол медиадан келдим. Бизге жактан элдер чакырган. Анан чакырып бул жакта ушу сиздердин кредит компания боюнча маселе болуп атат. Мурда бир кыз иштеген дейт. Анда мындай эле сиз баягы специалист катары бир суроо да байкаган. Сиздин жолдошуңуз кандай жол менен алды элек? Мен жолдошум болсо паспортун эле берген, ошондон жазалып. Поручитель болду. А бирок азыр моюнда Поручитель болосуң деп эле айткан экен, бирок паспортун эле алган экен. Алган. Бул жакка келгенде эчтеке кол койгон эмес. Жок, кол койгон эмесмин, документтерди көргөн эмесмин, акчаларды көргөн эмесмин дейт, акчасын. Эчтеке эч кандай. Паспортун эле алган экен, Каныбек кызы Перзат. Бул кредит алуу процесс кандай сиздерде өзү? Не кылыш керек? Мен комментарий бере алам. Жок, комментарий бербей эле койсоң, кредит канча алам? Центральный офиска бүт жооптор каласы. Мындай жайлы жасаңыздар, жөн жооп берсеңиз. Жок, мен комментарий. Мен кредит алгым келип атат сиздерден. Канча алам? Өзүңүздүн кызматыңызды кылсаңыз. Кредит алгым келип атат сиздерден. Эмне кылып алам? Доходуңарга карайсыз, документтер чогултуп келесиз. Кайсы документтер? Эмне иш кыласыз ошого жараша. Жок, мына паспорттун копиясы, жумушун бир тизмектеп берсеңиз, мыйзам боюнча өзүңүздөрдүн талабыңыздар менен ошону айтыңыз. А булардын маселесин центральный офиске барганда чечип алам. Мени камерага тартпагансыңар, айтып берем. Жок, сиз бул жерде кызматкерсиз да, туурабы? А эгер сиз жеке жаран болсоңуз, сүйлөй бериңиз. Жок, мен сүйлөйм. Мен кредит алгым келип атат. Жок, сиз өчүрүп коюңуз, мен айтып берем. Сабатыңыз. Камераны өчүрүп коюңуз, мен айтып берем. Жок, сиз мен кредит алгым келип атат. Жок, мен түшүнүп атам, камераны өчүрүп коюңуз, анан айтып берем. Мен главный офиске барганда, мен сиздин үстүңүздөн кое турсаңыздар, мен сөзүм. Мен главный офиске барам, сиздин аты жөнүңүздү айтам, сизди көрсөтөм, мен сиздин үстүңүздөн арыз жазам. Неге? Сиз өзүңүз жумушту кылбай атасыз. Себеп дегенде бул жактагылар сизге айлык төлөп атат, туурабы? Мен кредит алгым келип атат. Мага түшүндүрүп коюңузчу, эмне документтер керек десем, сиз жооп бербей атасыз мага. Хорошо. Хорошо, ошентип айтыңыз. Билгениң кыл деген сөз туурабы азыр? Азыр барасыңар да центральный. Жок, билгениң кыл деген сөз ошондо. Хорошо депсиз. Өчүрүлө, мен консультация берем. Жок, сиз бере бериңиз, айтып бериңиз. Элдин барып турат. Мен камерага сүйлөгүм келбейт просто. Көрдүңүздөрбү? Көрүүчүлөр, мындай да. Бул жакта баягы өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм, каалагандай кылам. Мисалы, бул эженин жолдошу паспортун эле берип коюптур. Паспортун алып келет дагы бул жактан аны мына айтып атат бизге. Доходуңарга карайбыз деп. Мынакей, кредит алуунун өзүнүн жол жобосу бар. Мисалы, мен Темирлан Сейитбек уулу кредит алгым келсе,
Мен барам, паспортумду тапшырам, документтерди, анкетанын баардыгын толтурам, өзүм доходум боюнча каякта иштейм, жашаган үйүмө чейин, ЗАГСымдын чейин алып келем, аялымды кошо алып келем. Анан комиссия карайт бул жерде. Бир эле киши эмес, 6-7 киши отуруп алып, мынакей, бул мындай экен, мурда соттолуптур, кредитный историясы мындай экен, бары жок экен деп айтат. Алар комиссия болуп текшеришет. Мынакей, бу жерде маселе эмнеде болуп атат дебейсиздерби? Маселе. Бул жерде даже комиссия караган эмес. Себеп дегенде бизде бир күмөн ой бар. Ушул мекемеде отургандар, ошол кезде иштегендер баары тең биригип алып, элди алдаш үчүн, алдап кредит алдырыш үчүн да эртең төлөтүш үчүн бул компанияга жетекчилиги муну билбейт, менин оюмча. Башкы корпустагылар. Булар өздөрү кылган баарын. Өздөрү кылган. Себеп дегенде төлөйт, каяка барат, моюнда илинди болду, паспорттун данные бизде бар деп. Өздөрү бардык баягы сиз айтып атасыз, баягы тиги доход боюнча мен үй-сүй породум бардыгын мындай Жок, эшиттик. Кылып коюп тур депчи. Келсеңиз бери. Үйүңүзгө барган жоктур, Үйгөгө бияктан текшерген жок, эч кандай неме сураган жок. Болгону жана Шайыркүн Молдокулова деген үйгө келди. Жок, сиз башынан түшпөй эле болсун. Үйүңүзгө барган жоктур, бул жакта кредит бере тургандар. Жок, мияка келип эле кол коюп берди. Сүрөткө тарткан жок, же машинаңыз сүрөткө тарткан жок. Сиздики ошентпи? Жок, эч Меникине бу передат келген. Үйүңүзгө барып сүрөткө тартып. Жок, аткан жок. Сизди? Жок. Көрдүңөрбү, мынакей маселе ошондо болуп атат. Себеп дегенде бул жакта ошол кездеги иштеген Каныбек кызы Перизат алдамчылык менен аракет кылышкан. Ар кандай сүрөттөрдү киргизип коюшканда, кой сойду. Меникинде, например, менин договорумдун арасында койлордун сүрөтү жүрөт да, малы бар депчи. Сиздикинде? А менин коромдо бир мал эмес, мен өзүм 2 комнатада 5 бала менен жалгыз турам, мисалы. Коромдо бир кой эмес, чычка кулагым жок үйдө азыр. Койду деле көрө элексиз. Койду деле көрө элекмин. Көргөн эмесмин. Көрдүңүздөрбү, акылга сыйбаган иш болуп атат да. Акылга сыйбаган иш болуп. Шведияда иштейт деп машинкалардын сүрөттөрүн тартып туруп. Шведияда иштеп көрдүңүзбү жашоодо? Жок, мен өзүм балдар менен үйдө элемин да, иштебейм. Бир үйдүн адресин жазып коюпту. Я даже институцион аял каякта не знаю селоду. Каякта экенин билбейсиңер? Билбейм каякта. Институцион аял экен. Ошол үйүңүз бар экени кыскасы. Азыр үйүм жок, мен квартирада жүрөм. Ошол жакта үйүңүз бар экен. Ошол жакта үйүм бар, оказывается. Я каса продала это. Сиз келе элекке чейинки болгон окуялар экен да. Сиздин буга тиешиңиз жок, түшүнүп турам. Бирок кредит алуунун жол жобосун айтып берип коңуз деп атам мен ошол. Камеранын учурун айтып берем, аны келип калп эле кечке айтып берем. Мен деле түшүнүп атам, журналисттик ишиңизди кылып атканыңызды. Камеранын учурун. Рахмат түшүнүп атканыңызга, түшүнүп берип атканыңызга. Аны кечке эле айтып бересиң. Эмнеге мен пенсияман? Мен бир айттым. Жок, неме? Мындай кылыңыз. Мындай кылыңыз. Сенсирой сүйлөйлү. Мен сизди сиз деп кайрылып атам, сиз мага сиз деп кайрылыңыз. Кредит алуу үчүн тийиштүү баягы нормалар, мыйзамдар эч кандай сакталган эмес. Бул эми келесоо кишиге деле түшүнүктүү, ачык айтканда. Албетте биз юрист эмеспиз, бирок юрист болбогон келесоо кишиге деле түшүнүктүү. Кредит кантип алыш керек экен, буга эмне керек экен. А бул жакта документтер эмне болуп жасалган, өзүңүздөр сонун түшүнүп турасыздар. Мен аны айтпасам, дебесем деле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кант шаарындагы соцфондко келдик. Пенсиям кармап атат. Канча сом? Негизи мен 5 алчымын да, 5 анан дагы көбөйдү деп айтты. Канча көбөйдү, я не знаю точно. Өткөн айда канча сом алдыңыз? Өткөн айда 2,5 эле алдым. Деп кредиттик компания боюнча экен, бул жакта 80ден ашык киши экен, алардын арасында бул эже албаган кредит үчүн азыр бул жактан пенсиясы кармалып атпыр да. Анан мен бул сиздерден билейин дедим эле, баягы эмненин негизинде пенсиясы кармалып атат. Ушул аткарып бараган негизинде исполнительниз келип атат, ошону жиберет на исполнение деп жөнөтөт бизгечи. 10-март 2022 жылы жазган. Бул ошондо чыккан. Руслан мырза, сиздин ачык жообуңузга чоң рахмат. Эми көрүүчүлөр, мындай. Мен бир нерсени айтып коеюн. Көрдүңүздөрбү? Бул банктагы ушундай бир махинация деп эле ачык эле айтып берейин орусча. Болгон. Алып берет. Сен төлөйсүң дейт, поручитель кылат, же болбосо андай бир жолдору менен өздөрү доходдорун көбөйтөт, жок коюн бар кой кылып тартат. Сот аркылуу бардыгын сотко беребиз деген. Сотко бергенден кийин бул алким бирөөсүнүн пенсиясы бар. Эмнеге бул инвалидтерди тандап алган дебейсиздерби? Инвалид деп катуу айтып атканды кечирип коңуздар. Керек болуп атат. Алып алат. Себеп деген аларды пенсия алат. А пенсиясынан өмүрүн 5 жыл болобу, 10 жыл болобу айырмасы жок. Төлөнөт деген сөз. Сотко берет, соттун чечими менен, сот аткаруучу менен келип туруп бул жака кагазды берип коет. Бул жак айла жок, буйрукту аткарат. Мыйзам чегинде ошондой. Көрдүңүздөрбү?
мындай өтө акылдуулук менен алыстан алып келип туруп белгилеген да. Азыркы тапта иш сотто жабырлануучу тарап болуп бир топ микрокредиттик компаниясы табылган. Ал эми жогорудагы чындык издеп эшиктен эшик каклап жүргөн жарандар көп деп табылды. Жоопкер катары Каныбек кызы Перизат жана анын апасы Шайыр Молдокулова табылган. Биз бул эфирде биринчи тарапты гана чагылдырдык. Анткени Каныбек кызы Перизат Кант шаарында турбагандыгына байланыштуу табуу мүмкүн болгон жок. Эгер Перизат айым жана бир топ микрокредиттик компаниясында айтуучу кептери болсо, биздин микрофон дайым ачык. Экинчи тараптын да пикирин сөзсүз алып беребиз.